мына Жетегиз районуна караштуу Сөөк ашуусунун белинде турабыз. 4028 метр бийиктикте. Бул ашуу 1916 жылы кыргыз элим ушу падышалык Россиянын кыргынына туруштук бере албай, мына ушул ашуу аркылуу качкан. Ушул ашууда эчен кыргыздын чыган патриоттору, элим жерим дегендер орустун жолун тозгон. Ошонун бири менин чоң атам Калча уулу Кадыр 16 жылы ушу жерден карательный отряд жетип калганда, мына ушу Кадырдын кара ташы деп аталат Боо Борчук. Ушунун артына атын байлап коюп, өзү мына эстелик турган жерге чыгып жатып алып, бияктан келаткан карательный отрядты тозгон. 200дөй түтүн эл качып баратканда мен ушу жерде калдым. Ашууну ашып Кытайга кирип кеткиле деп айтат. 3 күн калдым, тосом мен өткөрбөйм. Ага чейин Кытайга кирип кеткиле дейт. Ушу жерде калып орусту ушу жерден токтоткон экен. Мына ошол жер ушу Кадырдын кара ташы деп аталат. Эл арасында бу Бапа элинен чыккан чоң атам Чоң Кадыр деп атачу экен. Кийин Кадыр мерген деп аталып калган. Бул союз кезде бул тема жабык тема эле. Көп сүйлөшпөй, өзүбүздүн үй бүлөнүн арасында гана айтышчубуз. Атам айтып эле жүрчү ашуудан тосуп деп. Бирок так ушул жер экенин билчү эмесмин. Муну менин классташым шопур болуп иштечү эле ушу союз кезде ушу жерде малчыларды көчүрүп барат. Манапаев Адылбек деген өмүр бою мал баккан ушу айылыбыздын кадырман аксакалы Чоң Кадыр мына ушу жерден жоо тоскон, атын бул жерге байлаган, өзү бул жерден чыгып орусту токтоткон, 4 солдатты атып өлтүргөн деп айтып жүрөт деп көргөзүп берген экен. Анан ошол досум мага көргөзүп берип, ушу жер экен чоң атаңдын жоо тоскон жери деп. Анан мен досумду алып алып, ошо Манапаев Адылбек деген үйүнө барсак, а киши карлыгы келип ооруп төшөктө жаткан экен. Сиз кайдан билесиз? Муну так маалыматты кимден алдыңыз эле десек, мен өмүр бою малчы болуп иштедим. Мен жаш кезимде ушу Батик мерген деген аксакал көргөзүп берди эле деп айтты. Ал Батик мерген болсо, мен ошо Кадыр чоң атам менен замандаш киши болгон. Айылдын чоң мерген кадырлуу адамы болгон. Ошондон кийин мына 2006 жылы Үркүндүн 90 жылдыгында бир кичирээк эстелик коюп Куран окуганбыз. Анан өзүм ыраазы болбой жүрдүм эле, ушундай чоң атаң жоо тосуп деп элдин баары айтып, китеп кылып жазып, Үркүндүн 100 жылдыгында мына 2016 жылы Жогорку Кеңештин депутаттары, Өскөн Осмонов баштаган, Адыл Каныметовго окшогон тарыхчылар болуп келип, ушу 130дай киши келип, ушул эстеликти коюп Куран окуганбыз. Ошондон бери мына ары бери өткөн эл билип, элдин Куран окуп өтө турган жери болуп калды. Бул жерде эми ушу жолчуларды айтат илгерки. Сөөк деп аталышы да бекеринен эмес. Мына азыр ушу күздүн күнү так ушул убакта Үркүндө эл үрккөн, ушу жер менен өткөн. Мына азыркы суук 15 градус суук болуп турат. Ушундай карда элибиз жөө жалаңдап, ушу кырылып, сууктан, ачтан, суудан тоңуп өлгөн элибиз. Мына ушу жерден өткөн, ушу жер эми бир элдин Куран окуган жерине айланып калды. Негизи бул Кадыр атам бул эле жерден тосупбой, атам айтчу, оттуктан, тоңдун оттугунан чыккан Орузбай деген досу болгон. Ошо Орузбай баштап Тескейдин тыңчыкмалары менен орустун жолун тозуптур. Бу каягынан тосконун ким билет, ушу Тескей жактан тозот. Ошондо орус атка сүйрөткөн замбирегин буруп туруп, бизди каратып атканда оозунан көк түтүн бурук этип, огу кар деп учуп келип, түшкөн жеринде кемегедей жер оюлуп, атыбыз үркүп, туруштук бере албай качтык. Орустун огуна туруштук бере албадык деп айтчу деп чоң атам айтчу экен. Анан эмне курал менен чыкканын ушу атам айтып калчу. Кураган кыргызда кайдагы курал? Шушан кайчынын кой кырккан Шушан кайчынын жаагын ажыратып, канжыгагы менен союлдун башына бекитип байлап, ошону найза кылып чыккан деп. Анан толук куралданган Ак Батышанын аскерлерине каршылык көрсөтө алмак беле. Анан жана орустун генерал губернатору бүт көлдүн тегерегинде, чүйдөгү кеминдеги орустун баарын куралдандырып туруп, артынан кой бергенде. Анан ал орустар ушу кыргын сүргүн кылып, кыргыздарды кубалап аткан. Негизи ошол эле орустар андан кийин убактылуу өкмөткө кызмат кылган, эч жака кеткен эмес.
көлдүн тегерегинде калып эле. Андан кийин совет бийлигине кызмат кылган. Анан алар ушу оруска каршы кол көтөрүп каршы тургандарды эч кечирген эмес. Чоң атамды куугунтуктап жүрүп, акыры 31-жылы январдын 11-inde караколго алып барып, тройканын жана чечими менен эле контрабандалык топко аралашты деп ошол жерден атып салган экен. Официалдуу документтери бар бул атылган боюнча. Муну СНБдан алганбыз. Кадыр атамды атып салгандан кийин чоң атамдын бир тууганынын баласы Татыбек уулу Исмайыл деген, бул орустар какемди жайлады, эми мени да сого койбойт деп туруп Кытайга качтык дейт. Төрөбөгөн аялы бар экен, мени сого койбойт кеттик Кытайга десе 31-жылы. Мен төрөбөгөндө мени Кытайга барганда кое бересиң, андан көрөк мени таштап кет десе, Исмайыл чоң атам аялын таштап туруп өзү Кытайга кирип кетет. Ошондон Акчий деген жерге барып, Зия Үбү деген бир келинге үйлөнүп, андан 3 балалуу болот. Улуу баласы 3кө чыгып, ортончусу 1,5, кичүүсү 6 айлык курсакта экенде Исмайыл чоң атамды какшаалдан кармап кеткен экен. Ошо бойдон дайынсы жок, аны да атып өлтүргөн. Мына көтөрүлүш жөнүндө айта турган болсок, бул көтөрүлүш 16-жылы августта эле чыккан эмес. Ага чейин мисалы түштүк тарапта Ходжентте болгон, ал жерде көтөрүлүш кандуу басылган. Ал эми Ысык көл өрөөнүндө болсо ошо август айынын 7-9-тарында 1916-жылы башталган Сазановкада же Байсорунда, анан ушул түп мына биз турган ушу Карабаткак деген аймак болот. Илгери бул жерде аябай чоң саздар болгон, талаа түздүн баары сазга басылып жаткан. Кийин гана жер иштетүү талабынан улам ошо сазды кургатып, азыр саздын аз гана өлчөмү калып отурат. Мына бул жерге негизинен ушу жергиликтүү элди топтоп туруп аткан, кийин Куран окутулуп жүрөт. Аткан көпчүлүк бөлүгүн ушу сазга чөгөрүп өлтүргөнгө чейин алып барышкан. Бул жеке эле түп жергесинде эмес, мындай айла амал кыргыздарды ушу көл жергесинен, Кыргызстандан сүрүп чыгаруу амалы 1-2 жылдын тегерегинде эле ишке ашырылган нерсе эмес. Бул баягы ондогон, керек болсо жарым кылымга тете убакытты өзүнө камтыган мезгил болгондо. Себеби дегенде орустар алгачкы келген мезгилден баштап эле Ысык көлгө, Кыргызстандын ажайып кооз жайларына сугун арта баштаган. Сугун арткан бул жөнөкөй эле нерсе. Бул жерди ээлеп алып ошо жергиликтүү элди Тоо Ташка же болбосо Кытайга, Кытайдын текес аймагына сүрүү менен жерди ээлеп, орустардын ошо кездеги орус көпөстөрүнүн аттуу баштуу же болбосо баягы кыйын чыкма адамдарын алып келип ушу көлгө отурукташтыруу негизги максат болгондо. Бул эми ал үчүн кандай кылган? Ал үчүн биринчиден жер суу тартып алган. Кыргыздар Тоо Ташка сүрүлүшкөн. Кыргыздар 2-сорттогу, 3-сорттогу малга тең адамдардын катарына кирген. Себеби дегенде аларга жүн, аларга эт, аларга сүт гана өндүрүү менен алек болушкан. Ал эми талаа түздөн биротоло сүрүп чыгарып салган. Айрым бир дыйкандардын, кыргыздардын жерлери болгон, болбой койгон эмес. Ал жерлерге сугатка да суу берилген эмес. Мисалы 6-базар күнү 1-2 сааттан суу берилген. Калган мезгилдерде, жөнөкөй мезгилдерде орустун дыйкандары, орустун көпөстөрү сугарышкан, суу дагы жеткен эмес. Ошол эле мезгилде эгин оруп жүйүү үзгүлтүккө учураган. Ошол эле мезгилде анча мынча айдалган теше деп койчу аянттарында эч кандай баягы жар түндө түшүм алынган эмес.
Мунун баардыгы улам жүрүп отуруп ошо кыргыздардын көтөрүлүшүнүн чыгуусуна негизги себеп болгон. Негизи көтөрүлүш кандай чыккан? Кийинчерээк айтылып жүрөт, буларда кыргыздарда байланыш болгон деп. Жок, кыргыздарда колуна баягы көк калтеги, чокмур башы, айры чалгысы эле болбосо, кыргыздарда эч кандай коргонуч курал болгон эмес. Анда мында түтөтмө мылтыктар болгон, алар мергенчилерде болгон. Болбосо жана берданка үлгүсүндө же болбосо башка смит же башка тапанчалар дегенден болгон эмес. Ошол себептүү көтөрүлүшкө булар жылаңач колу менен чыгышкан. Жылаңач колу менен дегеним эч кандай куралы жок, жанын канжага байлап аргасыз, айласыз ошого чыгууга мажбур болушкан. Мына Сазановкада алгачкылардан болуп ушу көтөрүлүшкө чыккандар болгон деп атабыз. Булар бири-бири менен от жагуу аркылуу байланышкан. Мисалы, Оргочордун бийик тоосуна же болбосо Чолпон атага, Барыскондун шилисине от жагышкан, алоологон чоң от жагышкан. Ошондон улам көтөрүлүштү качан баштайбыз деген белги берилип, ошондой башталган. Анан ушу Сазановка аймагында Байсорун дейбиз, кийин ушу Ананьеванын атын алып жүрөт. Мынакей ошол аймакта биринчилерден болуп башталган. Бул жерде дагы айта кетүүгө тийишпиз, орустардын чоң армиясы болгон эмес көтөрүлүш чыккан учурда. Булар кыргыздардын мынчалык деңгээлде көтөрүлүшкө чыгып кетет деп эч кандай эсепке алган эмес да, булар ойлогон да эмес да. Ошол себептүү чоң армияны күткөн эмес. Мына биздин сол тарабыбызда монастырь деп коет, орустардын чиркөөсү болгон. Кыргыздар бүтүндөй эле кырылып эле орустарга дакат берген эмес деген сөздөн алыспыз. Себеби дегенде кыргыздар чогулуп ошо орус чиркөөсүндө чиркөөнү өрттөөгө чейин барышкан. Ошол эле жерде нечендеген орус балдарын, кыздарын, жарандарын өлтүрүшкөн. Аны баягы бир жактуу өлтүрдү. Анан ошол себептүү кыргыздарды кырган деген түшүнүктү айтып жүрүшөт. Бул деле туура эмес. Дагы эле айтам, ушу кыргыздардын жанына баткан үчүн, кыргыздардын жедеп айла амалы түгөнгөндүгү үчүн мына ушундай кадамга барган. Бул монастырда, орус чиркөөсүнүн тегерегинде көп адамдардын баягы өлүмү жатат. Мына дагы эле ушу монастырдагылар эмне себептен ошо тегеректеги айлана дагы элдер барып ошол жерден орустарды кырууга чейин барган дегенде, бул жерге бөлүнгөн чоң ири аянттагы жери болгон. Алар мисалы чиркөө кызматкерлери ошо жер айдаган, эгинин алган, чөбүн чаап алган. Кыргыздар ачарчылык мезгилинде, кыргыздар ачарык тойту жок калган мезгилинде ушу чиркөөгө чейин барышкан, суранышкан. Ушу бир-эки чөмөлө деген азыркы бир-эки түк эле чөп болот да. Бериңиздер, кайра жай менен кайтарып беребиз деп. Ошогондо макул болушкан эмес. Алар макул болгонунда дагы ири суммага, мисалы, бир чөмөлө чөпкө бир уй же болбосо жылкы баласын алмаштырууга чейин барган. Мунун баардыгы келип эле ошо кыргыздардын кыжырын кайнатууга чейин алып келип турган да. Бул жер Кыдыр чоң атабыздын кыш тоосу. Кыштаганда ушул жерге күзүнө кышта чекен кыштап, жайкысын жогору чыгып буякта Кереге таштын кайкысы деп коет, чоң Кереге таштын ошол жакта турган бул киши. Анан кыштаганда бияка кыштаган. Үркүн эмнеден болуп атат бул үркүн? Үркүн деген баягы Орус империясы менен баягы биринчи дүйнөлүк согушта Германия менен согушканда алсызданат.
кийинки жылдары 17-жылы совет мамлекети орноп атпайбы, ошондо булардын ичинде алсыздануу пайда болгондо солдат жетишпегенден, аскер жетишпегенден Орто Азия элдерине буйрук чыгарат. Орто Азия элинен аскер алыныш керек деп. Аскер алынганда 20 жаштан 50 жашка чейин деп буйрук Николай II буйрук келген экен. Анан ошол буйрукту аткарыш үчүн Иванов уездин, Каракол уездин начальниги чакыртып, бүткүл бу жердеги жашап аткан ушул уездге караштуу ушул уездге караштуу болуштуктарды, бийлердин баарын чакырткан. Ошол себептен бул Кыдыр аке, бул чоң атабыз бул Оруска 13-жылы барган, мисалы үчүн Кадырман болгончу бу кишини да чакыртып, анан бу кишиден сураганда ал айтат: силер орус бийлиги ушундай эме буйрук келди, солдат беришиңер керек деп, аскер беришиңер керек деп. Анда Кыдыр аке чоң ата айткан экен: биздин элди мурда кийин мындай солдатка алынган эмес, биздин эл ага көнгөн эмес. Биз элибиз менен кеңешип сүйлөшүбүз керек. Бул оор суроо. Бул мындан чатак да чыгып кетиши мүмкүн. Муну элге салышыбыз керек, эл билиш керек деп анан мөөнөт сурайт. Ошондой мөөнөттө бул киши деген 10 күн убакыт берет. 10 күндүн ичинде тезинен чечип бергиле, ар кайсы жерлерге чогулуш кылгыла депчи. Анан болуштуктарга чогулуш жасатып, бүт барын көл айланасында ушул тууралуу солдат аскер берүү тууралуу чогулуштар өтөт. Буга Кыдыр аке баарына катышат, барып. Мисалы үчүн могу эле Белек урусунан чыккан Соодонбек, өзүнүн ушул жоро жолдоштор болгон экен. Соодонбек, Батыркан Ажы деген мыкты адамдар чыккан. Ошолор менен чогуу ар кайсы жерге чогулуштарга, мына ушул жерге да чогулуш өткөрүлгөн экен. Өткөрүлүп, биз Оруска солдат беребизби, бербейбиз ушул тууралуу чечмелеп көлдүн айланасындагы мыктылар менен кеңешкен экен. Анан ошондо Кыдыр аке айтат: биз эгер солдат бербесек, аскер бербесек, бизге кыйын болуп, орустар бизге жаманчылык кылып коюшу мүмкүн. Солдат бербейлиби? Себеби бул бизден жиберген аскерлерибиз деле алыс барбайт. Себеби тил билбесе кайдан? Өзү патша мамлекети араң турган мезгилде деп айтканда, ушундай сөздөрдү таратканда эл макул болбой коет. Бу киши деген Николайга барган, Петроградка барган, бу киши деген ошол кишинин сөзүн сүйлөп атат, бул киши сатып атат деген сөздөрдү айткан. Ошондо Кыдыр аке айткан экен: мен малымды сатсам сатам, мен элимди эч убакта сатпаймын. Мен элге ак кызматымды кылып келгенмин, дагы кызматымды кылам. Мен мунун арты жаман болот. Бу себеби эгер патша себеби мунун аскер бербейбиз дегенден сырткары биз көтөрүлүш чыгарабыз деп чыккан. Ар кайсы жерде чүйдөн башталган. Андан жүрүп отуруп бүт көл айланасындагы Покровка, Түп, бияктагы биз болуштуктарда биз солдат бербейбиз, орустарды ушул эмне аз орусту бу жерден көлдөн кубалап чыгабыз деп уже чоң казат кылабыз деп чыгышат. Ай, мунун арты токтоткула, бул болбогон жумуш. Элибизди кырып алабыз бөөдө. Өзүбүз аз эл болсок деп Кыдыр аке чоң атабыз айткан экен. Жок, болбойт. Аягында анан өзү ушу кыдырып бүт ушул чогуш болуп аткан жерге барып элдерге түшүндүрмө бергенде элдерге дагы болбойт. Ошондо ошо жаны күйүп ушул турган Кыдыр аке атынан түшө калып туруп: атым мына моореки ат деген бүт орус эли, а чекесинде кашкасындай да болбойбуз кыргыз эли. Биз өзүбүздүн элибизди кырып алабыз, жоготуп алабыз. Эгер аскер бербесеңер, бербегиле. Бирок катылбагыла оруска. Оруска тийишпегиле, эчтеке кылбагыла десе. Жок, сен орустун деген сөзүн сүйлөп атасың деп болбой эле. Биздин могу Түп районундагы, мисалы үчүн ошол кездеги Сарыбулакта орустор жашачу экен. Түптө, Талдуу сууда, мисалы үчүн Покровкада ошол жердеги орустарга үйлөрүн өрттөп, буудайларын өрттөп, өзүлөрүн өлтүрүп ийишкен экен. Анан ушунчалык жаны күйүп, канчалык айтса деле болбойт. Мисалы үчүн бул биздин могу Покровканын Жети өгүздүн аймагындагы тегеректе жашап аткан орустардын да күнөөсү жок орустарды деле өлтүрүп ийишкен. Өлтүрүп, бала бакырасына чейин аябасы өлтүрүп ийген. Анан муну угуп билип аткандан кийин Иванов биздин бул эмедеги Верныйдагы жазалоочу отряд аркы Жаркенттеги өзүнүн 11 000 аскерди караколго топтоп туруп, анан жанагы көтөрүлүш чыгаргандарга: полковник мырза,
сиздин элиңиз келип туруп биздин Караколго деген келип моминтип кол салды эле, биз анын баарын кырып бытыратып жоготтук деп мыскылдап күлгөн экен. Эй, поручик, менин элимдин аялдардын, кары картаң балдардын эмне күнөөсү бар? Эмне аларды мындай кылып атасыңар? Токтоткула десе күлүп туруп, эгер силер да ушул жанагы биз тур деген жерден турбай ары бери эме кылсаңар, биз да ушундай силерди ушундай кылабыз. Себеби биздин Моорек Ак Суу мына бери Сарыгамышка чейинки аймакка ошо топтоп Ак Суу элинин арык тукумун бүт чоңоттап жерге, орустарга катылбагыла, тийишпегиле дептир, тийбептир, орустарга да тийбептир, мисалы үчүн тийгизбептир. Орустар тийбей ушундай кармап туруптур. Ошол кезде даже Моореки биздин Новоконстантиновка деген айылдагы орустар, мына Ак Суунун орустарын, мужиктерди жыйнап, ушу жана карательный отряд келатканда ушу элиме дагы эме кылып ийбесин, чектен чыгып кетпесин деп туруп баягы кайтарткан экен. Орустардын өзлөрүн кайтартып туруп, бул биздин элге тийбесин, карагыла деп. Баарын ушул жака чакырып туруп, мына ушул жерден баарын чогултуп алып туруп, бул оруска аскер беребизби? Ушуну чечели деп сүйлөшкөн экен. Неге Иванов ошо үркүн учурунда Кыдыр аке чоң атабызга могу Ак Суунун суусунан бери Моореки момундан жүрүп отуруп, бул жерде Сарыгамыштын сазы эмеси бар, камыштары бар, сазына чейинки аралыктан элиңде ар жак бер жака эч убакта чыгарбагын. Эгер чыгып кетсе, мен аларды эме кылам, жоопко тартамын деп элди уш жерге кармаган экен, уш жерден чыгарбай. Кармап туруп анан баягы уш жерден көчүп тиги эмеге кетип балыкчакты, Кытайга өтүп кеткичекти элин уш жерде кармап турган экен. Өзүндө аябай тыюу салып койгон экен. Тияка бияка баспагын, чыкпагын депчи. Бирок а киши чыкпагын деген менен баары бир тиги элдин камын көрүп, элди кантип сактап калыштын аракетин жасаган экен колдон келишинче. Анан кийин өзү 16-жылдын аягында өзүнүн элин анан алып алып, мен элим кайда кетсе мен ошол жака кетишим керек. Болуп анан биз бул Кызыл Кыяматтан ары өтүп, тиги Нарынкол тарап менен Кытайга өзүнүн элин анан өткөрүп кеткен экен. Өткөрүп 17-жылга чейин ошол жака туруп калат. 17-жылы анан бул кишини 17-жылы Совет мамлекети орногондо, большевиктер келгенде, анан 17-жылы кайра тиги Лениндин телеграммасы менен кайра бияктан атайын эмелер барып, өкмөттүн адамдары барып, Кыдыр акени бияка алып келишкен экен. Себеби биякты башкарганга ошол кезде киши керек болгон экен. Сиз билесиз, даже сиздин балдарыңызды да мындай ушул эл сөзүн угат, сиздин балдарыңызды да эмеге коелу, ушул элди кичине башкарганга, жаңы баягы мамлекет, Совет мамлекет орноп атат дегенде бири балдарын койдурткан эмески. Кыдыр чоң ата каза болгон жылы 1926-жылы каза болсо, 30-жылы уш жерге топурактан эстелик тургузулган. Биз азыр Ак Суу районунун борбору Тепелек ключ Ак Суу айылында турабыз. Ошол бул жерде райондук Кыдыр аке атындагы тарыхый аймактануу музейинде. Мен ошол тарыхый аймактануу музейинин жетекчисимин. Аты жөнүм Малабек Макен Бейшембиевич. Менде ошол 16-жыл үркүндүн картасы бар. Картасы табылган болчу. Бул картаны деген Рысмендиев Данияр Улуу Ватан мекендик согуштун катышуучусунун илгери ошол согуштан жаратылган свидетельство жазылган экен. Мына момундай болуп свидетельство жазылган экен. Ошол кандай ранение болуп, канчанчы группада болуп жазылган, ошону көчүргөн экен. Ошол көчүрмөнүн арт жагында мындай ошол Кыргызстандагы 1916-жылы болгон көтөрүлүштүн картасы тартылган экен. Муну түзгөн Зорин
Зорин деген адам түзгөн экен. Бул жерде ошол баардыгы ошол Кыргызстан боюнча көтөрүлүштүн аскерлердин жайгашышы, жанакы көтөрүлүшчүлөр менен аскерлердин бири бири менен болгон кармашы мына ушул картада көрүнүп турат. Бул картанын жылы канча жыл түзүлгөнү белгисиз болуп атат да.